Курбулар жана достор, силер менен Си көркөм жамааты. Менин атым Адель. Мен арт-терапия сеанстарын алып барам. Бүгүн биз гратаж техникасын үйрөнөбүз. Гратаж тууралуу айтып өтөйүн. Гратаж француз тилинен тытмалоо же болбосо чегүү деп которулат. Бул кадимки же катуу калың кагазды учтуу нерсе менен кыруу ыкмасы. Буга ийне же биз колдоно турчу тиш чукугуч деле жарайт. Адатта алгач кагазга боек төгүп алышат. Аны бул мисалдардан көрсөңөр болот. Мен силерге гратаж техникасынын жөнөкөй, бирок эффективдүү жолун көрсөтүп берем. Биздин бүгүнкү арт-терапия үчүн мен улуттук оймо чиймелерди тандадым. Анткени кайсыл бир сүрөттү тартканга караганда жөнөкөй, кызыктуу жана өзгөчө көрүнөт. Андыктан силерге каалаган оюуну тандап, кагазга көчүрүп тартууну сунуштайм. Үлгүлөрдү төмөндө көрсөңөр болот. Биз иштей турган техника нымдуу деп аталат. Анда көп өлчөмдө суу колдонулат. Андыктан биз акварелге ылайыкталган калың кагаз керек болот. Сиздер албетте кадимки жука кагазды деле колдонсоңор болот, бирок суу көп болгондуктан кагаз бырышып, формасын жоготуп коет. Ага кошумча биз аны чегип сүрөт тартабыз. Азыр бизге акварель боектору, жоон кыл калем, стакан суу, 2 стакан болсо андан да жакшы, калем сап жана 3-4 учтуу таякча же болбосо тиш чукугуч деле жарай берет. Эгерде орнаментти кагазга көчүрүп тарта албайм десеңер, аны компьютерден басып чыгарып, көчүргүч камдап алууну сунуштайм. Бирок ишке киришүүдөн мурун келгиле дем алып алалы. Көзүбүздү жумабыз, мурун аркылуу терең дем алып, ооз менен чыгарабыз. Өтүнүч, көкүрөк эмес, курсак менен дем алабыз. Терең дем алып, жай сыртка чыгарабыз. Көздөрүбүз жумулуу. Азыр кайсыл түстөрдү көрүп жатасыз? Азыр элестеткен түстөрдү сөзсүз эстеп калыңыз. Дагы бир жолу терең дем алып, демди жай сыртка чыгарабыз. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Сонун, эми ишке киришебиз. Мен жалынды элестеткен орнаментти тандадым. Азыр аны кагазга көчүрүп тартам. Сүрөт тартып жатканда калем сапты катуу баспагыла, анткени акварель аны боешу кыйын болуп калат. Мына мен өзүмдүн орнаментимди тартып бүттүм. Эми биз арт-терапиянын кийинки этабына өтсөк болот. Жоон кыл калем менен кагаздын бетин суулайбыз. Кагаз аябай нымдалышы керек. Андан соң акварелди колго алабыз дагы. Жан дүйнөбүздүн абалын чагылдырган, көздү жумганда элестеткен же жөн гана өзүбүз жактырган бир түскө, балким бир нече түскө боеп чыгабыз. Сууга сараң болбоңуз, анткени акварель нымдуулукту жактырат. Ушул учурда боекко байкоо салсак болот. Анын акканы, акырындык менен башка түскө, сууга аралашканы өзүнө тарта турган керемет көрүнүш.
Биздин кагазыбыз белгилүү бир түскө боелгондон кийинки этапка орнаментти чегүүгө өтөбүз. Ал үчүн бизге уштуу таякча, башкача айтканда тиш чукугуч керек болот. Кылдаттык менен оюнун жээгин бастырып чеге баштайбыз. Меники мындай болду. Эми орнамент ачык түстө болушу үчүн мен акварелден дагы кошо түшөм. Мына бүттү. Биз силер менен дароо эки техниканы өздөштүрдүк. Бул нымдуу техника жана гратаж. Сиздер үйрөнүп алдыңар деген чоң үмүттөмүн. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Жакшы калгыла.